ошол жерден аны сыйлашып эле тамак ашын берип тигип анан барып эле күндөп манас айтат, элдин баары кетпейт аны жабалактап барып угушат дейт. Давачылардын иш токтоп калат ошол. Бир жолу байкайт. Макул деп башка жерге кетип, башка айылга барып, башка элдерде ушундай дават жүргүзүп атса, кайра ошондой бир 3-4 жолу ошондойго кабылганда, ошо бир эле токтоого кабыл атпай болгондо деле. Ар бөлөк учурда, ар бөлөк аймактарда бирок бир эле токтоого бирдей жагдайда кабылып калат дагы, элдер тигилердин даватын укпай эле барып эле манасчыны тегеректеп эле манасчыны угуп эле манас угуп эле калып жаткалышат дейт, күндөп. Анан ага нааразы болгондор бул даватчылар келип анан кайра тиги падышага барып айтат эмеш. Бул кыргыз деген кызык эл экен дейт. Кудайдын сөзүн айтсаң угат дейт. Маселе. Бирок бир манасчысы бар экен, ырчысы бар экен дейт, токтогул деп. Ал келгенде эле бүттүк, бизди да укпаган экен, эч ким кереги жок. Кудайдын да кереги жок экен дейт. Булар өз манасын эле угуп берет экен дейт. Кандай кылабыз? Булар мөктөп отурса динге баш ийбейт, булар динге кирчүрөй эмес деп айтып турду. Анан тиги хан падыша келип буйрук берип ошо токтоолду алдырат. Ордого алдырат да айтат, ай, сага арыз түшүп атат. Сен Кудайдын жолуна каршы чыгып атпсың дейт. Анан тиги айтат, эмне кылып каршы? Мына мондай болгон турбайбы? Ооба, болсо болгондур. Бирок мен деген мисалы тетип үгүттөгөн жокмун да, Кудайды укпагыла, мени уккула деп айткан жокмун. Мен жөн эле эл аралап барып жүрөм дагы, өзүмдүн Кудай буйруган күнүндө кайсы айылга, кайсы элге туш болсом, ошол эл мени тосуп атат. Ал мен өзүм жолум сураганын, өтүнгөнүн мен айтам дейт. Манас айтам дейт, менин жолум ушул дейт. Жок, сен анда манасыңды токтот дейт. Сен манасты айткан үчүн тигилер даватчыларды укпай исламга кирбей атат дейт. Анан ошондо токтоолу айткан экен. Мен Кудайга каршы эмесмин, бирок Кудайдан берилген манасты мен токтото албайм дейт. Анан тиги айтат, эгер буйругума көнбөсөң, башыңды алдырам дейт. Сөзүңдү эки кылбайм дейт. Жок, андай эмес. Сен кандай дейм мындай. Сен падышанын буйругуна мен падышанын буйругуна эмес, мен Кудайдын буйругуна башайм. Мага манасты айт деп Кудай буйруган, мен ошон үчүн манасты айт. А сенин буйругуң Кудайдын буйругуна жолтоо болбойт деген экен. Токтоо. Анан ошону уккан падыша анан падышанын сөзү эки болбойт, мен айттым. Мен буйругума каршы болсом, анда башымды алдырам деп туруп, анан башын алдырат. Ошентип башын алдырган. Ошон үчүн кыргызда айтат, токтогулдай элчи бол деген сөз, токтогулдай манасчы бол дейт. Манасчы болсоң, токтогулдай бол дейт. Адамдын, пенденин, падышанын буйругу манаска караганда төмөн турат. Себеби манастын өзү Кудайдын буйругу менен берилген соң, ага мен каршы келтире албайм деген ойду жеткирип атат токтогул. Ошон үчүн лакап ошондой болгон. Толубайдай сынчы бол деп эмне үчүн айтып атат? Эми Толубай баягы. Толубай ошо токтогулдан bir kılımdı, bir iki kılımdı beri yaşagan eken, 15-16 kılımda деп айтылат. Жаныбек Керейдин орунда, Жаныбек хан деп коет, аны кийин казактар Керей деп кошот, 15 кылымда. Ал мезгилде bir күнү ошо Жаныбек хандын ордосуна Толубай келип калат. Анан сынчы. Анан элде буй-шуур болуп кабар жетет ордого. Бай, ордого Толубай келиптир. Анан кыргызда мындай сөз бар. Сынчы bir түнөгөн жерине экинчи жолу кайрылып өтпөйт экен эч качан. Бир жерге келди, түнөп өттүбү? Эми өмүрүнүн аягына чейин такыр кайрылбайт экен экинчи. Жол ушундай экен сынчылар. Ал элдин баары билет. Анан Толубай деп аты чыккан эң белгилүү сынчы экен ошол мезгилде. Анан сынчы келиптир, Толубай келиптир деп ханга кабар жеткенде хан алдырып, аны атай бүт сый урматын көрсөтүп, тамак ашын, дастарканын жайып, кадимгидей сыйлайт. Анан сыйлап бүтүп анан айтат: "Менин өтүнөрүм, мен багыз билесиң. Элдин баары билет, бир жерге түнөгөн экинчи рет кайрылбайт дейт. Ошон үчүн сени эми качан көрөм, көрбөйм деген сөздө. Эми ошон үчүн бир өтүнөрүм, сен элде жоксунчу дейт. Менин малым бар дейт, жер жайдан. Ошол малдын ичинен мага ылайыктуулап тулпар тандап бер дейт. Макул дейт. Анан сүйлөшүп эртең менен дейт, баягы бизге жеткен чаамалар боюнча, санжара боюнча айткан боюнча, эртең менен дейт bir dövbe oturup, xandagı, sınçıda oturat, jildetleri bari çoğulup, anan aldından çuvatudan mal ötkörüşüp, жылкыларды айдап өтчүп дейт. Ошондо айтылат, айдап өткөндө бир эмес, кадимки мал айдаткандай чубатуудан айдап өтчүп дейт. Бастырып да эмес, айдап өтүп атат дейт. Демек мал уйлап өтөт дейт. Ошол эртең менен чубатуудан өтүп баштап дейт. Бир убакта түш болду дейт. Сынчы тиктеп отурат малды карайт дейт.
Un чыкпайт, үн жок. Тигилер күтүп отурат. Качан токтоп тигини карма деп айтат депчи. Жарым күн өттү дейт. Чубатуудан мал өтүп атат. Ошондо байкала эмне деген малдын ээси экен дейт. Анан түшөдү дейт. Дагы эле чубатуудан мал түгөнбөйт, тигил un чыкпайт дейт отурат. Анан бир убакта түшөп барып, кеч киргенге чейин дейт, жарык дагы мындай. Анан бир убакта мал бүттү дейт. Чубатуу өтүп бүтүп калбай калды дейт. Анан тып-тынч дейт. Падыша дагы, жигиттери дагы баары тиктиктеп атат, эмне дер экен депчи. Анан аны сезген Толубай дагы тынч отурат дагы анан башын кайрып туруп ханга айтат, дагы малың барбы деп сурайт. Анан ошондо хан бир чети дароо түшүнбөй күлүп жүрөт, эмне жетишсизби деп. Анан экинчиден ойлойт да, ушунча малдан чыкпай калды, эмне кандай болуп калды деп анан мындай так эмне деп айтарын билбей анан жигиттерге калат, эмне сөзүңөр бар дегенде, сынчыга дегенде, анан бирөө айтып калат. Баланча бир жесир деп атын айтып, бир жесирди айтат. Ошонун үйүндө баспай калган бир жүдө айгыр бар экен дейт. Аны алдырган жокпуз, баспай калыптыр. Анан баспай калган жүдө айгырдан эмне деп аны айдаткан эмеспиз десе, анан тиги Толубай отуруп, ошону бир алдырып көргүлөчү дейт. Анан хан буйрук этет, тиги жигиттер тигилер отурат. Бир канча убакыттан кийин алдынан экөө, алдынан экөө сүйрөп дейт, артынан экөө түртүп келатат дейт. Тиги баспаган, жүдөп калган айгырды сөөгү эмес, бүт кабыргасы эмес, бүт сөөгү мындай көрүнүп калыптыр дейт. Терisi менен сөгүлө калган экен дейт. Эптеп алдына келип алып келишти дейт. Элдин баары күлүп атат, каткырып атат дейт. Толубай аны тиктеп карап, жак бuyагын карап туруп анан айтат. Ханым дейт, тулпар мингин келсе мына ошондон тулпар чыгат дептир. Анан ошондо Жаныбек хандын жини келет да. Мен эртеден бери кечке чейин чубатуудан эмне деген аргымактарды алдыңан алып өтсөм, ошонун бирин жаратпай ошо баспай калган жүдөгөн айгырдан тулпар чыгат деп сен мени шылдырыңдаганың кандай деп жини келет да. Сени көрсөк карып калыптырсың, арып да калыптырсың, көзүң дагы эчтеке көрбөй жарабай калыптырсың деп туруп анан көзүн ойгула деп буйрук берет жигиттерге. Көз жарабай калыптыр деп сен шылдыңдап атасың деп атат да. Анан ошондо Толубай айтат. Хандын сөзү эки болбойт, сөзүңө баш ийем, буйругуңа баш ийем дейт. Көзүмдү алдыра бер дейт. Каршылык келтирме дейт. Бирок мен өзүмдүн сөзүмө турам дейт. Ал үчүн сен бул жаныбарды мага бер дейт. Мен ошондон тулпарды таптап чыгарам дептир да. Алып кете бер дептир да. Анан көзүн оюп коет да, жанында жетелеп жүргөн бир небереси бар экен. Ошол жүдөгөн айгырды эптеп ошол күнү кандай кылып алып кетет экен. Анан ортодон бир канча убакыт өткөндөн кийин бир күнү таң эртеде таңгамал эл уктап аткан дейт, ордодо ызы чуу дейт. Тигиндей мындай кыйкылып, тигил бул дейт, жигиттер чуркап жүрөт, иттер үрүп атат дейт. Анан Жаныбек хан чочуп келип ичкөнөкчөн боз үйдөн чыга калып башка караса эле алдыда маңдайда дейт, эмне көңүлгө толчудай бир сындуу тулпар минген баягы Толубай дейт, жанында өңөргөн кичинекей небереси менен дейт. Анан учурашат дейт. Ханым кандайсың? Баягы мен айткан сөз, мен берген сөзүмө турдум дейт. О мал сеники, бирок тулпар меники дейт. Эмеби келсең алып ал дейт да. Анан аттын башын буруп туруп тизгинди кое берет да, анан кетет да. Анан тигинин көзү жайнап хандын буйруктарына, желдеттерине буйрук берет. Давай алгыла, жеткиле кармагыла дейт. Анан эмне деген жигиттин баары, аргымак бүлүктөрдүн баары минип алып аркасынан чогулуп кетишет. Чапырчы бири жетпейт. Анан ошо жоон колдун ичинен улам бири жакындап барып, мына жакындап калганда анан тиги небереси айтат да Толубайга. Чоң ата, бирөө жеткени калды дейт. Анан тиги Толубай айтат. Ошол атты сүрөттөп берчи дейт. Анан тиги бала сүрөттөйт. Мындай экен, тор экен, кашкасы бар экен, жал буйругу мындай экен десе, мен бул малды билем дейт. Бул көлөкөлүү токойдо чоңойгон дейт. Сен ошон үчүн аттын башын күнгөйгө бур дейт. Күндү беттеп бул чуркай албайт дейт, таскактап. Дейт да, анан бала айткандай күнгөйгө бурат. Тиги сокурда көрбөйт да. Күнгөйгө бураса, тиги жакындап калган нерсе күндү көздөй чуркай албайт. Артта калган. Аркасындагы жоон топтагы чапарата улам алдынан улам бери жакындап калганда
небересі айтады, дағы біреу жеткені қалды. Бұны қандай деп суреттеп берші десе, анан ал тигинде жал куйругу өңү түсүн баарын айтса, бұл малды билем эсимде дейт. Ал деген тулаң чөптү жерде чоңойду эле, жалаң жумшак жерде басып көнгөн неме, сен таштакка салып көрчү эмне болор экен дейт. Таштакка салса тиги жакка барылат дейт, таскактап. Ошентип атып, улам бири жетейин дегенде улам ар бирөөнүн сырын билип, ошого жараша жанагындай амал кылып, эч кимсин жеткирбей анан ошол жерден чыгып кетет дейт. Эми ошондо карасаң, жанагы эртеден кечке чубатуудан өткөн бүт малдын ар бирин таанып, сындап, ар бирин эске тутуп калган экен. Анан жанагы өзү жок болсо дагы ошентип чыгып баратып, мына жеткени калды деп небереси айтып атканда, ошонун баарын анық билип, анан ал мындай эмес беле деп эстеп, анан ошого жараша жанагындай амал таап туруп, жеткирбей качып кетет дейт. Анан жанагы лакаптын Толубайдай сынчы бол деген лакаптын төркүнү, сынчы болсоң, сен мондай чыгат деп айттың ба? Анда ошону далилде деген сөз. Ал далилдеди. Сынчылык касиет бул бир нерсени көрмөйүнчө буюм зат адамды көрүп туруп, андагы катылуу дараметти таап ошо касиет күчү менен келечекте эмне болоорун айта билет. Бирок олуячылыгы менен окшоштук келечекке карата мүнөздөп бере алат. Бирок сынчынын олуячылыктан чоң айырмачылыгы, сынчылык касиетти алып жүргөн адамдар, алар биринчиден өз каалоосу менен бул касиетти бул жашоодо колдоно билет. Өз каалоосу менен. Кааласа айтат, каалабаса айтпайт. Олуя андай эмес. Олуя буйруктуу нерсени айт дейсиң, айтат. Уга укпайбы, түшүнөбү, түшүнбөйбү, анын башы барбайт, айтып коет, болду. Сынчы андай эмес. Сынчы айткысы келсе айтат, айткысы келбесе айтпай коет. А бирок айтса, анда жанагыдай Толубайдай сынчы бол дегенде, сындадым элем, айттым элем, ишенбей койдуңбу, анда далилдеп бер. Сынчылыктын күчү ошол дараметти көрдү да, катылуу бир. Ошону алып чыгып көрсөтүш керек да. Сынчы ошондой. Анан дагы бир нерсе, сынчы айтса эле сөзсүз түрдө келечекте болот деген ал дагы туура эмес. Сынчы келечекке болгоп туруп айтышы мүмкүн, баланчадан ушундай болот го деп. Бирок болду сынчы айтканда ушундай болот деп жата берсең, ал ишке ашпайт. Сынчынын айтып атканында ушундай болот же болушу мүмкүн деп айтканына караганда, анын дагы талабы болот. Ошол жөнүндө бир мисал айткым келет. Мисалы, бул Толубай сынчы, санчы сынчы, жок санчы сынчы. Санчы сынчы дегенди уктар беле? Ким укту эле санчы сынчы жокто? Уккандар жок. Санжырага кызыккандар барбы? Кыргыздын санжыраларында ар бир уруунун өзүнүн санжыралары бар да, мисалы. Текстүрүп санжыра айтып атканда, эң кызыгы ошол бизге белгилүү болгон Долон бийден берки канча оң сол ичкиликте канча уруу болсо, ар бир уруунун өзүнүн баягы текстүрүүдөгү санжыралар айтылат. Ошол санжыраларда дээрлик баарында санчы сынчы жүрөт да. Баланча би санчы сынчы келип, анан ошо санчы сынчыга балдарын сынаткан экен, анан мынткен экен, анан ал сынчы мынтип айтып, анан ушундай болду деп көп айтылат. Анан мен де иликтеп көрсөм, мен баарын деп айтпайын, бирок бир нечени салыштыра көрсөм, мезгил доору боюнча төп келбейт. Ар бөлөк мезгилде. Себеби муумдары менен билинет да, кимдин баласы, небереси, чөйрөсү деп. Анан ошого келгенде бул бир киши эмес экен, анан кийин дагы санжырачылардан сурасак, так анык эч ким билбейт, бирок мындай божомол бар да. Санчы деген бул өзүнчө бир наам окшойт. Сынчынын бир наамы экен. Анан көбүнесе санчы сынчы деп адамдарды сынаткандарга көбүрөөк ошол колдонот экен. Адамдын келечегин сынатканда санчы сынчылар сынайт экен деп мен түшүндүм. Анан эң үчүн санчы дегенде азыркылар түз мааниден айтып атпайбы, санчы десе нумеролог дейт да. Нумеролог иштеши жок, санчы деген башка. Бул жерде башка мааниде камтылып атат. Мен ойлоп атам, ошо санжырага тиешелүү жанагы айтылып атат, санжырада айтылып аткан сан деген билесиңерби? Сан деген эмнени түшүндүрөт кыргызда? Биздин ирет, биздин катар, биздин сан деп атпайбызбы? Жана эл деген тутум да. Ошол тутумдун өзү азыркы заман менен айткансак, бул матрица. Мисалы, оң сол ичкилик канча уруулар бар, канча урук тукумдар, үй бүлөлөргө чейин. Бул өзүнчө чоң матрица болуп атпайбы? Буну бир сөз менен айтканда ошону сан дейт. Жанагы тирүү болуп санда жок, өлүү болуп көрдө жок деген ошол да. Эл деген бүтүн тутумда санда. Орду болбосо, анда сен пайдаң жок деген мааниде да. Ошол санчы дегенде ошол элди,
сындайды да, элдин ичиндеги адамды, ар бир адамдын ордун сындайды. Кимиси кандай экен деп. Анан ушул санчы сынчынын көп уруулардын санжырасында санчы сынчылар көп эскерилет. Мен эми өзүмдүн уруума тиешелүү болгон санчы сынчынын сындап өткөн бир мисалын айтып берейин. Бир күнү Солто деген бий болгон, билесиздер. Оң канатта Тагайдын улуу баласы Богорстон, Богорстондон Эштек, Эштектен Солто. Солто бий болуп, мындай бир элдин оозуна алынып, өзү бир жакшы сыпаты менен, жакшы бир иши кызматы менен таанылып, анан ошол бий болгондо мындай кадыр баркка жеткен экен. Анын бир эки аялынан 3 уулу болгон экен. Негизи 4 уулу болгон экен, бирөөсү бала кезинен эле чарчап калыптыр, анан 3 уулу болгон экен. Улуу аялынан 2 уул, кичүү аялдан 1 уул экен. Анан бир күнү айылына кабар келет, санчы келип калыптыр деп. Анан Солто сүйүнө калып, эми сынчы келсе, бир келген, бир түнөгөн жерге кайрылып өтпөйт дейт. Ой, сыйыбызды көрсөтөлү, урматыбызды көрсөтөлү деп сынчыны кадимкиде кассалап, барктап, бүт өргө тигип ага тамагын даяндап, эми союшуна союп, эмнесин билбейм, ошол бүт болгон каадасын көрсөтүп, анан бир түн өтүп, эртеси кетерди, узап атканда анан Солто бий кайрылган экен. Сынчым, эми ушуну менен биз кезикпейбиз, кыргызда сөз бар, бир кайрылбайсың, бир түнөгөн жерге. Эми коштошор алдында мен бир өтүнүчүм бар, балдарым бар дейт. Ошонун бир келечегин сындап бербейсиңби дейт. Анда санчы сындай жатат. Макул, анда алдыр балдарым дейт. Ошондо анан бирден балдарды чакырат. Улуусу Күнтүү экен, Күнтүүсүн алдырат. Ошондо бир 18-20 жашта экен. Күнтүү, Култуу деп эки баласы, эки уда экен, бирөө улуу кичүүсү, жаштары бир 18-20 дейт, жаштары. Анан мындай сүрөттөмөсү айтып берип атат да, бой десе бой, келбет десе келбет, өң десе өң, тим эле кычыраган мындай бир сонун жигиттер дейт да. Анан улам бирден чакырат эмеш, боз үйгө кирет дагы, бирөө кирип, мындай дам алышып, сүйлөшүп, нары бери көрүп туруп, анан акырын чыгарып коет экен. Себеби маңдайына туруп айтпайт экен да. Анан көрүп туруп, анан улуусун көрүп чыккандан кийин айтат экен. Бул балаңды дейт. Кыска эле сөз айтат да. Бул балаңдын кыздары сулуу чыгат дейт. Анан мыкты саяпкерлер чыгат дейт бул балаңдан. Деп эле кыска айтып коюптур да. Анан ал жоопту угуп, Солто бий такырынанбайт да. Эми өзү деле мактанбаса керек, бирок мындай жакшы элге алынган мыкты киши экен го, анан көбүрөөктү күтсө керек баласынанчы. Андай болбой калганда капа болгондо мейли анда экинчи баланы киргизейин дейт. Экинчи баласы кирип чыгат, аны карап туруп, анан аны чыгаргандан кийин дагы айтат экен, Култуу экен. Бул баланы калып туруп, бул балаңдын урпактары өз оокатына тың болот. Шайырлар чыгат элдин арасына дейт. Анан чыкса бирден чыгат деп бир айтып коюптур да. Кыска эле айтып коюптур. Буну укканда Солто бийдин такыр эле көңүлү чөгүп, эмне кыларын билбей, мынтип башын жерге салып отуруп калыптыр дейт. Эми бул санжарада айтылат. Анан деп эле тынч дейт. Анан ошондо көрсөт тиги ким канча балаң бар дегенде, эки баламды чакырткыла дептир да тиги сынчыгачы. Анан экинчисин сынагандан кийин анан сынчы Солто бийди карап туруп айткан экен, ай, мен сени карап турам дагы, сендеги дараметти бул балаң, эки балаңдан көрбөй койдум дейт. Бирок сенден чыгып кеткенин көрүп турам, бирок бул эки баладан көрбөй атам дейт. Дагы балаң барбы деп сураптыр да. Анан ошондо Солто бий айтыптыр, жакшысынан чыкпаган, жаманынан чыкпак эле алдыргыла тигине дептир да. Анан десе, анан түшүнбөй калат. Эмнеси десе, бул экинчи аялымдын баласы дейт, оорукчан дейт. Ошондо үчүнчү баласы чаа экен, ал ити оорусу менен ооруган. Ити деген азыркыча рахитик экен. Курсагы чедиреген, буттары ипичке, мындай ийилген сөктөрү, башы чоң калдайган башында. Тимле мындай көркүсүз деп сүрөттөйт кадимкидей санжырда. Ошондо жашы боюнча бир 2-3 версияда эки бөлөк айтылат, вариант санжырда. Бир жерде 6 жаш, бир жерде 9 жаш бала деп айтылат. Ошо баланы чакырткыла дейт эмеш. Дейлекте, ал көрсө ал жерде, ал жанагы чаа деген баласы ошондо ити оорусу менен ооруп, баспай, бечел экен да баспай жүрөт. Анан ал өзүндө бир боз үйдө жатат да, эми чыкпайт көчө, төшөктө жатат. Бирок кечээ ушундай мындай бир күнү келип эле кечинде эле шаңга бөлөнүп ушундай болуп атат деп үйгө кирди чыккан, акыл эсин орунда эле, анан сурап атат да эмне болду, ошондой санчысын жеген деп аны баары угат.
атасы солто аябай бүт каадасын, конок каадасын бүтүп, анын баарын тимеле бүт сый урматын көрсөтүп атып, баарын биле турган. Эртеси түнү аны узатып, акыр баягы тамагын берип, анан жанагыдай балдарын сынатканына чейин бүт кабарын алды да баласы. Анан күтөт, эми улууларын сынатып атат, анан мага качан кезек кетет деп күтүп, ошол кичинекей бала чыдамы кетип, мени унутуп калабы, мени сынатпай калабы деп ичинен ошондой ойлонгон окшойт. Анан жаткан төшөгүнөн төрт аяктап ич кийимчен сыртка чыгып, анан өзүнүн боз үйүнөн жанагы тиги кимге тигилген өргөгө, конок өргөсүнө чейин барып, ал боз үйдүн бел курчоосун кармап, анан бел курчоону карманып алып, эшиктин оозуна жакындап калган учурда атасынын жанагы айткан сөзүнө туш келип калыптыр да. Жакшысынан чыкпаган жаманынан чыкпак беле деп алдыргыла тигени дегенде, жигиттер чыгып башпагайын десе, өзү келип калыптыр деп анан тиги баланы көтөрүп алып туруп, анан үйгө алып келет. Үйгө алып келгенде тиги сынчы көрүп эле, дароо эле айтат, баш үстүнө чапан жаап, иш кийимчен келген экен, баш кийим кийгиз, болбосо сын токтобой калбасын деп, анан жанына алдыңа өзүң кармап отур дептир да. Анан алдына кармап отурат экен, анан карайт экен жакшылап, анан кайра болду деп балаңды жакка жибер дейт. Анан жибергенден кийин айткан сөзү, эмил берсең сөздү. Ушинтип айткан экен да. Мынакей элдин уйуткусу деп айтыптыр. Душманга намыс бербеген көк жал кабылан, ат качырбас боз айгыр, аң качырбас буудайык, ар намустуу баатыр, бийлер ушундан чыгат. Кол ачык, тукумдары жомарт болот. Элиңдин туусу туткасы ушул уулуңдун белиңде жатат. Муну жакшы кара, атыңды ушул уулуң чаа чыгарат деп айткан экен. Ушуну айткан соң, мына бул жерде негизги басынды элдин көбү тетиги көк жал, ат качырбас боз айгыр, аң качырбас буудайык деп ошого көбүрөөк басым кылат. Бирок сынчынын, ар бир сынчынын айткан сөзүндө эң аягында баягы сыр сөзү каякта катылат дейсиздерби? Жок. Муну жакшы кара деген бир сөздө сыр жатат. Себеби ушундай эле кыска айтат, сынчынын айтканы дароо эле ишке ашат деген сөз эмес. Эгерде деп туруп бир талабы бар. Муну жакшы кара деп биякта туйгул айтылып калыптыр, санжырада да кыскарып кетиптир. А өзеки санжырада айтат, ушуну багып эмес, ушуну оорусунан айыктырып, бутуна тургузуп адам кылсаң, ушул бала чыгарат деп айтканда. А бул жерде китепте туйгул жазылып калыптыр. Сынчынын ар бир сындап өткөндө аягында айтат, мондай болушу мүмкүн, эгерде мындай кылсаң деп. Мисалы, баланча балаңдар эл башкарган бий чыгат десе, болду мен балам бий болот экен деп сүйүнбөгүлө. Бий болуш үчүн ага тете билим бер, тете тарбия бер, тажрыйба топто деген нерсени кошо алып жүрүп, ошондой талаптар болот да. Сынчынын өзгөчөлүгү ушул. Олуя айткандай болот. Ага эчтек эмне кылсаң да ал буйруктан эсе ошо ойдон болот баары. Сен болгон ошону бүтүнөсүң. Болот экен, болду. Башка жазганды көрөбүз деп эле даяр болосуң. А сынчыныкын сен ага кам көрүшүң керек. Сен анын талабын аткара алсаң ошондо гана болот. А болбосо жок. Анан санжырада айтылат. Анан ошол чаа баласын жана сынчы айткандан кийин ойлонуп, чындап келгенде жанагындай оорукчан болсо ага көп көңүл бурулаптыр деле чындап эле. Анан ошентип сынчы айтып кетти дегенден кийин сол төби болгон байлыгынын баарын эч нерсесин аянбай туруп, эмне деген дарыгер каяктан кабар укса ошол дарыгерлерди алдырып, эмне деген дары дармек керек болсо анын баарын алдырып отуруп, ошол ити оорусунан баласын айыктырган экен. Баласын айыктырып, анан мисалы Асанбек Стамов деген жазуучуну билесиздер, ошонун Хан Тейиш деген китеби бар. Сонун китеп, эми адабий чыгарма болсо деле, бирок биздин санжырадагы көп нерсени кошуп жазган экен солтолор жүрүп. Ошондо чаа атабыз жөнүндө мынтип жазат. 16 жашында эрдик кылат биринчи. Эми эркек аттын баары жоокер болчу алып турган иш да. Бирок 16 жашында уже эң биринчи эрдик кылып, бул баатыр атанат деп, анан кол баштап ошо согуштун алдыңкы катарында жүргөндөрдүн арасына кошулат дейт, 16 жашында. Анан жүрүп дагы канча жашына келгенде атасынын ордун басат экен да, бий болуп. Солто атабыз ошо баласын өткөрүп берген. Эми мындан ары бийликти сен жүргүз деп. Анан дагы бир айтканы, ошол бизде санжырада айтылат, аны ким дагы Стамовда жазып атат, жанагы Хан Тейиште. Чоң атасы болуп калат да, бабасы болуп калат, Тагай бийдин баштап кеткен ишин уланткан чаа болот дейт. Ал
Тагай биди билесиз да, баягы монголдордун доор чачырап бүткөндөн кийин кыргыздын башы ар кайсы тарапка чачырап, бириндеп анан башын бириктирүү маселеси болот да. Анан ошондо элдүүлүктү кайра бекемдейин деп Тагай би Ала Тоолу кыргыз менен 6 айлык кыргыздардын карым-катмашын кайра жандандырам деп 6 айдан калган кыргыздардын көбүн кайра Ала Тоого көчүрөт. Себеби жөн эле карым-катнаш барышып келишип турабыз десе, ортодон аралык көп болуп, уже кыйын болуп калат. Экинчиден баарыңар көчүп келип десе да болбойт. Эми биз биякта да туруп калдык бир топ. Анан жөн калалы десе да болбойт, анан айтат. Анда жок дегенде бир канчаңарды биякка көчүп келет дейт, ар бир уруудан бир канча тукумдарды. Себеби ал мынтип келгенде, эгер тукумдар биякка көчүсө, булар жакын да тигилер менен. Баары карым-катнаш болот. Ошентип мамиле иштеп кетти. Ошентип бир топ уруулардын биякка көчүп келген экен, уруктарды. Бүтүндөй уруу эмес, уруктарын көчүргөн экен. Анан алардын табыры жакта калды да, ошолор менен карым-катнаш болуп турат. Ошону билген экен. Анан ортодон дагы канча 4 миллион утпайбы, чаа кийин дагы экинчи ирет барып, кайра Алтайдан дагы бир канча кыргыздардын түтүндөрүн биякка көчүрүп келет. Ошол карым-катнашты дагы бекемдейт деп. Себеби чаанын учурунда Жунгар хандыгы күчтөнүп, уже үстөмдүгүн тургуза баштайт. Жунгарлардын биринчи кагылышуусунда анан чаа баатырлар ошол доор туш келет да, ошолор салгылашат. Анан чаадан чындап эле чаанын 4 баласы болгон экен, Бөлөкбай, Каракчы деп ат коюлган экен. Анан Бөлөкбай, Талкан, Жоо Чалыш, анан Тата дейт. Ар бири өзүнчө кыйын баатыр болуп, ар биринин да урпактары баатыр. Кыскасы, эми мен мактанбайм, бирок ошол Солтоонун ичинен баатырлары, бийлери, балбандары, элчилери кимдер чыкса, жанагы Байтик болобу, Жайыл болобу, Бишкек баатыр болобу, шаардын атын алып жүргөн, Жаман Кара болобу, Жаман Сап болобу, ким Байтик, ким эле Жыламыштан чыккан ким? Ошон таппай атпайбы. Кыскасы, ошол Солтоонун ичинен кийин ошол баягы эл бийлеген эл башчылары, баатырлары, бүткө меңгер адамдар жана могу сыпатка төп келгендердин баары чыгыптыр да, ошо чаадан чыккан экен деп, анан кийинки санжыралар айтылат. Ошондо санчы-сынчы айткан, мисалы, Көкжал Кабыланын бул эмеспи деп, мисалы, Жайылды көп сүрөттөшөт. Тигинин ат качырбас боз айгыр ал бул эмеспи деп дагы бирөөнү айтат. Ошентип бир топ татыктуу инсандар чыккан экен. Бүт элге жерге кызмат кылган. Ал жеке эле Солтоонун кызматы эмес, ал жанагы чоң чабышта, жанагы Абылай менен казактар менен болгон чабышта, ага чейин жунгарлар менен болгон чабышта чоң эрдик кылып, баатырлык көрсөткөн, чоң салым кошкон инсандардын баары ошол чаанын урпактарынан кийин чыккан экен да. Беркилерден да чыккан, бирок анчалык көп чыкпаптыр да. Анан ушуну айткандан кийин биз билип атабыз, ошо сынчы айткан нерсени эгер убагында туура кабыл алып, ал талапты туура аткарса, ишке ашпай койбойт экен. Аны